достор, бүгін жұма намазда Абдышукур Нарматовтың бір сөзін угуп, Америка барып келген жөнүндө угуп ойлонуп калдым да. Жана Америка барганда дейт, улгайып калган адамдар 11-де укташат экен дейт. Эртең биз намазга даярданып алар туруп зарядка кылышат экен, чуркашат экен дейт. Ден соолук жыңдашат экен дейт. Биз негизи кыргыздар наоборот дейт. Түнкү 12-де тойканалар эми кызып аткан болот дейт. Түнкү 1-2-де кафеге кирсең адам толо дейт. Андай ден соолугубузду так ойлобойбуз дейт да. Ал мындай айтканда майлуу нерселерди көп жейбиз, өзүбүз кыйнай беребиз да негизичи. Ана ошолорду угуп бир ой келди да, мендечи жыл экен деп ушундай тоого барганыбызды эле, көлгө барганыбызды эле дасторкон жайып алабыз го, көлгө эле барып, мисалы үчүн жөн эле сууга түшүп, күнгө күйүп жатып кетсе болот да. Анан биз алып сөзсүз ал жака дарбыз, кукуруза, тамак аш алып, чипсы, пипси, пивонун баарын алып, бөктөр тамекилерди чегип, тамекилерин жана комго тыгып коюшат. Тоого барсак деле ошо шашлык жасап жемей, анан тамак аш кылып жемей ушундай да. Иностранецтерди көрсө аларча алар тоого чыгышат, там сэндвичтешет, үстүнөн рюкзактан чыгарып бир батончик жейт, анан кайрылып түшөт да, ошентип эс алышат да. Биз так эс алганды да билбейт экенбиз да негизичи. Өзүбүздүн ден соолугубузду кыйнап эле ушинтип жашайт экенбиз негизичи. Анан дагы мында Америкадагы мен дос балам кече жакында Instagram сторисинен байкап калдым. Нью-Йоркто, Бруклинде Кони Айленд, по-моему, пляж жүрөт да, таптаза пляж. Бир да зонт жок, адам деле аз. Анан жакка адамдар тамак аштар деле жок. Мисалы ушул эле күнгө күйүп жатса, сууга түшөт, ушинтип эле салышат да. Эмелер мусулмандар нарсалар бопбош бүт барычы. Биздин карасаңар чочко гана болуп кеткен болот, чын элечи, мындай көрүнгөн жерде таштанды, мусорный бактар толуп ашып кеткен. Анан ошо жеген жерибизде ыргытып вообще. Негизи ушул оңолуу жол дегенге түшсөк жакшы болот эле да, мындай. Ушундай мамлекеттерден үлгү алып оңолсок жакшы болмок, өзүнүн ден соолугубузга да пайда болмок, коомго да жакшы болмок негизичи. Здесь бравут спасатели каждый. Там один. А здесь один. Ну, вон там. Примерно сколько? Максимум.